Улуттук каналдын эфирдик жүрүшүн аймактар ош көрсөтүүсү улантат. Аны мен Зарина Рахманбердиева алып барам. Саламатсыздарбы? Жаз айынын жакындашы жарандарды ар кандай табигый кырсыктардан сак болууну эскертет. Алдыдагы жаан-чачуундуу күндөр ар кандай табигый кырсыктарды шарттары турган кеп. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүчү департаменттин адистери бул жолу Өзгөн районунун Жаза айыл аймагындагы жер көчкү кооптуулугундагы участоктарга барып, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Ничкесай айылындагы Устакана участогуна туура келген калктуу конуштун тургундарына кырсыктан сак болууга чакырды. Биз турган участка Өзгөн районунун Ничкесай айылынын башталышы. Бул жерде 2017-жылы жер көчкү түшүп, бир үй бүлөнү басып калган. Мына ушул айылда эле дагы 37 турак жай кооптуу деген аймакта жашап келүүдө. Аларга мамлекет тарабынан 2017-жылы атайын жер тилкелери бөлүнүп берилген, бирок бүгүнкү күнгө чейин алар көчүп чыга элек ушул кооптуу аймакта жашоосун улантып келишүүдө. Ничкесай айылынын Устакана участкасы. Өзгөчө кырдаалдар мониторинг жүргүзүү департаменти аталган тилкени 2017-жылы адам өмүрүнө кооптуу деп тапкан. Мындагы 37 үй бүлөнү коопсуз жакка көчүрүп чыгаруу боюнча корутуну да чыккан. Өз кезегинде жергиликтүү бийлик үй ээлерине Кароол айылынан жер тилкелерин ажыратып берген. Анда ар бир үй бүлөгө 8 сотуктан аянт бөлүнгөн. Жер бөлүп берилген. Бүгүнкү күндө булар ошол үй салып ал жака чыкпай атышат да. Анан биз бүгүн ушул дагы буларга эскертүүлөрдү берип, мына жазга маал эми жерлер жумшап, жер кыймылдап баштаган, көп баштаганга чейин буларды дагы эскертүүлөрдү берип атабыз. Ошол үйлөрдө чыгып, булардын азыр бизге койгон талаптары ошол берилген чекке дагы шарт түзүп бергиле. Ал жерге суу тартып бергиле, свет тартып бергиле, жол салып бергиле деген шарттарды коюп атышат да. Эми аны биз айыл өкмөткөлөргө да тапшырма бергенбиз, бюджетине карап ал жака жол салыш боюнча. Азыр дагы айтып атабыз, булар эл өзү биринчи кыймылдаш керек. Тилекке каршы өзүн гана эмес, жакындарынын өмүрүн тобокелге салып, көчпөй ушул күндө да кооптуу аймакта жашап жаткандар бар. Кооптуу жерде жашап атабыз, эми убактылуу жашап атабыз. Түнү, күндү мына ушу жаман күндөрү бардык семьябыз менен кетип калабыз эки жака. Балдарыбыздыкына кетебиз, туугандарыбыздыкына кетебиз. Мына азыр менин үйүмдө эч ким жок. Бардыгы кеткен. Мына эч ким жок. Мен гана өзүм үйдө ушу малды карап, 4 малым бар, ушуну карап отурам. Кечинде сиз каяка барып жатасыз? Ушу үйдө эле, өзүм үйүмдө жатам мына жерде. Анан неме болгон болсо, балам бар, о жерде ошоникине кетип калам. Ушу келиним, неберелерим, балдарым, кампирим бардыгы кеткен жок. Ушу туугандардыгына, кыздардыгына. Чекти берген кызым. 8 сотик жер берген ошо жаман адырдан. Азыр ошого эми мына келерки мына жазда азыр үй салган атабыз. Ошо жака барып салабыз да. Өкмөткө жакшы ыраазыбыз. Кудайга шүгүр. Бардыгы жакшы. Чекти берген. Эми мына азыр эми коопсуз жерге көчүп чыгып турабыз балдар менен бардыгыбыз. Бардыгы жакшы, чектерди алганбыз кызым. Азыр бул үйдө бала чакаңыз менен жашайсызбы? Азыр бала чакамдын бардыгы ылдыйта. Мен өзүм эле бармын. Коопсуз жайда. Ооба, коопсуз жайда өзүм жалгыз эле. Мал менен ушул жердебиз. Бул жерден эми арасында анча-мынчалар болду, көчүп кеткендер бар. Анча-мынчасы бар, ал жака барып үй салып аяндай шартыбыз, доходубуз жетишпейт дегендер жарандарыбыз да болуп атат. Эми көпчүлүк мына жаздын күнү, мына марттан баштап бүт коопсуз жерге чыгып кетишет да, элдерчи. Таза жерлер ошо тууган уруктарына чыгып жашап турат. 2017-жылдагы кырсык мында жашагандарга сабак болбогондой. 8 жыл мурун дал ушул тилкеде орун алган жер көчкү бир үй бүлөнүн өмүрүн алган. Коркунуч азыр да күчүндө. Адистер Устакана участкасында жарака пайда болгонун эскертип жатышат. Мониторинг департамент адистери тарабынан келип жеринде текшеришет. Былтыр 2024-жылдын май айында келип жеринен текшерген учурда жер аябай кандай бир жер мындай сууга тоюп уже нымдуулугу өтө жогору болуп калгандыгы байкалган. Азыркы учурда бул жерде ушул көчкүнүн тегерегинде жалпы 37 турак жай кооптуу деп эсептелет. Бул жердин жаракасы дагы уже күндөн күнгө чоңоюп атканы уже мына былтыркы жылдан баштап уже байкалбайт, бирок күндөн күнгө уже жаракалары уже чоңоюп баштады десек болот. Ал жерде азыр жеринен барып көрсөңүздөр да болот. Мындайча айтканда бир кой уже түшүп кете тургандагыдай эле болуп, чоң болуп, жарака болуп калган да.
Болжонгон коркунучка байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери алдын алуу ишин күчөттү. Ушул жалпы облус боюнча 2396 турак жай ушул кооптуу аймакта бүгүнкү күндө азыр катталып турат биздечи. Анын ичинен 1472 турак жай мамлекет тарабынан толук кандуу суудалардын жардамдарын алган жана жер тилкелерин алган. Ал эми 926 турак жай бүгүнкү күндө ошо ар кандай себептер менен мамлекет тарабынан жардамдарын күтүп турушат, ошо коопсуз аймакка көчүрүп чыгаруу боюнча. Бул боюнча биз өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана облустук жарандык коргоонуу кызматтары менен биргеликте дайыма ушул кооптуу аймакта жашаган турак жайларга көчүрүү боюнча иш-чараларды жүргүзүп турабыз. Биз тараптан бул жарандык коргоонуу мыйзамында ушул кооптуу аймактарда жашаган турак жайларды көчүрүү бул жергиликтүү бийликке жүктөлгөн да милдеттери. Ошондуктан биз азыр эскертүү менен чектелебиз. Ош облусунун аймагында жер көчкү кооптуулугун жараткан 309 тилке бар. Бул аймакка туш келген 2000 үй бүлөнүн 1,5 миңине жер тилкелери берилгени айтылат. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузирков, Ала Тоо 24, Ош. Ош облусунун айыл аймактарында эскилиги жеткен имараттарды жаңылоо жүрүп жатат. Анын алкагында административдик имараттар, эмкана, билим берүү мекемелеринде капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошону менен бирге жаңыдан курулган социалдык объектилер дагы толуктайт. Колунан келген жардамын кошуп, башар ыкмасына бүткөрүлгөн объектилер да бар. Алардын бири Өзгөн районунун Ийри Суу айыл аймагындагы жаңыдан бүткөрүлгөн күрөш залы. Элеттеги элдин ынтымактуу жетишкендиктери туурасында кийинки материалда. Мында машыгып жаткан бул өспүрүмдөр буга чейин ар кайсыл жерлерде машыгып келишкен. Дени сак жашоого умтулган балдарга шарттын жоктугу муктаждык жараткан. Маселе айыл элинин колдоосуна алынып, ашар жолу менен спорт залдын курулушу башталган. Залдын курулушуна жергиликтүү казынадан 1,5 миллион сом бөлүнсө, курулуш иштери жергиликтүү жамаат тарабынан жүргөн. Элдик ашар ыкмасында башталган буга чейин жеке демилгечилер, демөөрчүлөрдүн эсебинен дуалы, пайдубалы куюлуп, дуалы түптөлгөндөн кийин ремонт иштери токтоп туруп калган болчу. Ошол быйыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1,5 миллион сом акча бөлүнүп, толугу менен капиталдык ремонттон өттү. Азыр учурда ал жерде машыгуу жүрүп атат. Жаңы күрөш залы жыл башында пайдаланууга берилген. Жай заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Мындай шарттын түзүлүшү элеттеги спорттун өнүгүшүнө салым кошоорун айтышат. Абалыбыз өтө эле начар эле, анткени тар эле залыбыз. Кеч балдар келет эле волейбол ойношуп. Ошон үчүн аябай чоң жолто болот эле. Кудайга шүгүр, быйыл мына өкмөттүн ашар жолу менен, өкмөттүн жардамы менен бул залыбыз ачылып калды жакында. Эми Кудай кааласа азыр залыбыз кеңири болуп, машыгуу өтө жакшы жүрүп жатат. Балдар да кызыгуусу артып жатат. Бул зал курулуп бүткөндөн ушака өтүп, кызыгуулар болуп, ушинтип күрөшүп, Ошко барып келдик. Көп балдар келишет, зал сонун бүтүптүр. Зал абдан кооз бүткөн, биздин былтыры кичинекей залда кылат элек, кичине тартылыш болуп, тар. Эми аякта эски болчу, ысыбайт болчу. Биякта Кудайга шүгүр жакшы ысыйт. Мындай демилгелерди ишке ашырган айыл өкмөттүн кызматкерлеринин өзүнө да шарт түзүлдү. Ийри Суу айыл өкмөтүнүн имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, калкка кызмат көрсөтүүнүн сапаты жакшырды. Союздун тушунда курулган имаратты реконструкциялоого 3 миллион сом каражат сарпталды. Burada kontor начар абалда болчу, шарт жок эле. Азыр жакшы шарттар түзүлдү. Капиталдык ремонттон өткөндөн кийинчи бизге дагы мындай иштегендерге ham жакшы шарт. Келген тургундар дагы, Ийри Суу аймагына келген элдер дагы ыраазычылыктарын билдирип, рахматын айтып атышат. 9 айылдан турган Ийри Суу айыл аймагында 14 миңден ашуун эл жашайт. Райондун борборунан 55 чакырым алыстыкта жайгашкан. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары. Өзгөн районунун Ийри Суу айыл аймагынын Кыргызстан жана Чангет айылдарында сүттү кайра иштетүүчү ишканалар курулуп жатат. Муниципалдык ишканалардын ар бири суткасына 4 тонна сүттү кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү болот. Мал чарбачылыгы менен алектенген элеттиктерге түзүлүп жаткан шарттар туурасында кийинки материалда.
14 миңден ашуун калкы бар Ири Суу айыл аймагы 9 айылдан туруп жергиликтүү элдин тиричилиги мал багуу менен өтөт. Анын ичинде бодо мал кармагандар акыркы учурда сүт багытындагы асыл тукум уйларга басым жасоодо. Мына ушул уй баккандар үчүн жакшы жаңылык. Кыргызстан айылына сүттү кайра иштетүүчү муниципалдык ишкана курулууда. Ишкана суткасына 4 тонна сүттү кайра иштетүүгө эсептелген. Биздин эл агрардык айыл чарбасы менен алектенет. Тоолуу айыл өкмөт болгондуктан бизде кара малдын саны 6 миңден ашуун. 2 миңден ашууну саан уйлар. Ушул жергиликтүү калктын кирешесин арттыруу максатында ушул эле Кыргызстан жана Чангет айылдарына 2 жерде 15 миллион сомго инвестиция тартылды. Алар сүттү топтоочу, аларды залалсыздандыруу жана кайра иштетүүчү ишканалар. Чангет айылында дагы ушундай эле сүттү кайра иштетүүчү ишкана түптөлүүдө. Керектүү жабдыктар орнотулуп, монтаждоо жумуштары гана калган. Бул ишкана эми бир 90% бүттү десек болот. Азыр бир аз гана иштери калды, ток электр тармагы боюнча. Бул аппараттар Туркиядан алынып келинди. Булар ошо каймак, сүт, курут чыгарганга ылайыкташтырылгандар. Анан сүттү багы кайнатып, муздатып, анын иштетүү убактысында ашыра турган пастеризаторлор бар. Эки ишкана тең айылдарды аралап сүт топтойт. Ал үчүн атайын унаалар менен камсыздалган. Ушул элден алабыз. Ар айылдарга өзүбүз мурдагыдай молокобузду каттатабыз. Андай сүт чыгат деп үмүттөнүп атабыз, эми аны убакыт көрсөтөт. Продукция азыр биринчи курут, каймак, сүт куйгуч аппараттарыбыз бар, сүт ушул нерселерден башталат башы. Жалал Абадта бир ишкана менен сүйлөшүп атабыз азыр. Ал жерде мындай немеси өтө чоң экен, өтө чоң завод экен. Алар 100 тоннага ылайыкташтырылган. Бизден ашкан нерселерди ошол жака апарып тапшырганга мүмкүнчүлүк болот. Кабыл алынып жаткан сүт лабораториялык текшерүүдөн өтөт. Аны менен бирге сүт берген саан уйлар дагы ишкананын өздүк ветеринары тарабынан тыкыр көзөмөлдөө болот. Ири Суу айыл аймагында 6 миңден ашык бодо мал каттоого алынган. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, Ала Тоо 24, Ош. Кыргыздын күнүмдүк турмушта колдонгон кийиз буюмдары улуттун көнөрбөс мурасы. Көчмөндүк доордо ала кийиз, шырдактар боз үйдүн ичине көрк берсе, кийин отурукташкан заманда үйдүн бөлмөсүндө жерге салынып, төрдү көркүнө чыгарат. Көз майын жеп көп эмгекти талап кылган бул буюмга аксаамай апалар оймо чиймелерди түшүрүү менен ага терең ой кыялды, аруу тилектерди батырган. Экологиялык жактан таза, бышыктыгы менен дагы айырмаланган кыргыздын улуттук жасалгаларын кабарчыбыз баяндайт. Рахат Жарашева Алай районунун Курманжандатка айыл аймагынын тургуну. Ал бала чагынан тарта кол өнөрчүлүккө кызыгып, бардык түрүн апасынан үйрөнгөн. Апасынын кесибин уланткан каарманыбыз кол өнөрчүлүктү кастарлап улантып келет. Анын эмгек тажрыйбасы жазылбаса дагы убактысын бош өткөрбөй, улуттук баалуулуктарды даңазалоо менен алек. Колунан жаралган ар бир эмгек шырдакка түшүрүлгөн оюулары өзгөчө маанини туюнтаарын белгилейт. Буга оюкту үй бүлө, семья деген, үй бүлө деген оюкту салганмын өзү. Ушул үй бүлөдө бактылуулук болсун, ынтымактык болсун деп ушундай оюларды салганбыз. Кудай буюрса, жакында буну немергичин баскандан кийин аркасына кийизди жабыштырып, шырып, буну да бүтүрөбүз ушудан экөө. Рахат Жарашева чет мамлекеттен келген буйртмаларга кыргыздын оюуларын түшүрүп даярдап берет. Ага кол кабыш кылган кыз-келиндердин көбү жогорку билимдүүлөр. Алардын колунан жаралган бул шырдак табигый боектор менен жасалган. Шырдакка өзгөчө кооз өңдү берип, иш бөлмөгө ылайыктап жасашкан. Чебер кыргыздын кол өнөрчүлүгүн чет өлкөгө таанытуу менен катар, унутта калбаш үчүн айылдагы үйдө отурган кыз-келиндерге мектеп окуучуларына үйрөтүп келет. Азыр биз буну бир эле өзүбүз үйрөнбөстөн ушу кыз-келиндерди көбөйтүп атабыз. Кыз-келиндерди, окуучуларды тартып атабыз. Себеби бул көп жерде илинип турса, же салынып турса, биздин ата бабабыздан калган нерсе, унутта калган нерселер ушулар жарыкка азыркы заманбап болуп чыгарып
ушулар көбөйсө дейбиз, себеби бунун пайдасы өтө көп. Шырдак бар үйдө сөзсүз таар болуусу кажет дейт каарманыбыз. Анткени терме менен шырдак эриш аркак болгонун белгилейт. Азыркы тапта заман талабына ылайыктап таарды да кошо согуп, үйдүн жасалгасына даярдап берет. Таарлар сапаттуу болгондуктан кылымдан ашык сакталат. Биз шырдак менен эле токтолуп калбастан мына терме менен дагы иш кылабыз. Өзү негизи азыр эми кыштын күнү кичине дем алып турабыз термеге. Бул мына шырдак бар үйгө ушу терме дагы илинип туруш керек да. Экөө бир кеткен, илгертен эле ата бабаларыбыз термени дагы соккон, шырдакты дагы кылган. Ошол себептен мына шырдакты мына сыңар ийин деп коет, бул ит тапан деп. Мынабысы 200 дейт. Бул 200 оягы дагы, бул жагы дагы бир гүл түшөт. Ошол себептен бул термени мурун ат жабууга, куржунга кылса, азыр занескаларга илип калган, дубалдарга илип калган. Бул терме менен дорожка кылса болот. Бул аябай сапаттуу дагы, пышык дагы болот. Бул 100 жылдан нары дагы жашайт бул. Ошол себептен бул термени да биз дайым кошо ала жүрөбүз да. Кыргыздын күнүмдүк турмушунда колдонгон кийиз буюмдары улуттун көөнөрбөс мурасы. Көчмөндүк доордо ала кийиз, шырдактар боз үйдүн ичине көрк берсе, кийин отурукташкан заманда үйдүн бөлмөсүндө жерге салынып, төрдүү көркүнө чыгарат. Көз майын жеп, көп эмгекти талап кылган бул буюмга ак саамай апалар оймо чиймелерди түшүрүү менен ага терең ой кыялды, аруу тилектерди батырган. Зарина Рахманбердиева, Улуттук каналдын Замана студиясы үчүн Ош облусу. Ошто спортко кызыккан кыздардын саны жыл санап өсүп жатат. Мындан улам алгачкы жолу кыздар арасында спорттук мелдеш болуп өттү. Мында Ош облусунун райондорунан жана Ош шаарынан 11 жаштан 14 жашка чейинки спортчулар келишкен. Жеңүүчүлөр республикалык турнирге жолдомо алышат. Намысты бербеген балбан кыздар Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана Айпери Медет кыздарынын жолун жолдогусу келген 100гө жакын кыздар бүгүн бир килемде. Буга чейин райондук мелдештен жеңип, облустук баскычка өтүшкөн. Мен бул спортко катышып калгандын себеби, мен Айсулуу Тыныбековадай болгум келет. Ошондуктан мен спортко аябай кызыгып калдым. Өзүм да билбейм, буга чейин көп эле немеге келгем. Ал жакта утуп, биздин агай бул жакка алып келип, мындай бизди ага өзү каалабаса да биз айтсак агай макул деп бизди өзгөн райондон алып келди. Биз кече келгенбиз, бул жакка таразага түшүп, бүгүн мелдеште жеңебиз деп үмүттөнөбүз. Мен залга келгениме 2 жыл болду. 6 классымдан бери келем. Ооба, ата-энем колдоп келет. Башка мелдештерге баргандагы сен утуп келесиң деп ата-энем колдоп турат. Кызым жакын деле мына тренировкасын баштады эле, жакшы мына 3-чү месттен алып райондо мына областтык мелдешке келип мына катышып отурат. Ата-энелердин атынан шу мен келдим эле шу кызымдын күрөшкөнүн көрүп, мына келечегин ойлоп, Айсулуу Тыныбековадай болсо жаман. Кыздар арасында эркин күрөш боюнча мелдеш алгачкы жолу өтүп жатат. Буга акыркы учурларда эркин күрөш менен машыккан кыздардын санынын өскөнү себеп болгон дейт машыктыруучулар. Мындан 5-6 жыл мурун спорт менен машыккан кыздар жокко эсе болгон. Эми кайрадан кыздар арасында спорттун эркин күрөш түрү жанданууда. Кыздардын кызыгуусу аябай чоң. Мисалы Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы жана ошондой көптөгөн спортчу балбан кыздарыбыз бар. Ошолорду көрүп, биз дагы ошондой чемпион болсок, биз дагы ошондой ийгиликтерди багындырсак деп, Кыргызстандын желегин желбиретели деп, азыркы учурда кыздар жакшы аракеттерди кылып жатат. Ар бир азыр биринчи эле турнирде катышуучулар көп. Мелдешти өткөрүүдөн максат жаштарды спортко тартуу жана кыздар курамасын түзүү. Жеңүүчүлөргө спорттук кийимдер жана сыйлыктар каралган. Турнирден биринчи орунга ээ болгондор республиканын биринчилигине катышууга жолдомо алышат. Грек-рим күрөшү, эркин күрөшү, кыз келиндер күрөшү боюнча болуп атат. U11, U14 жаш курактар боюнча. Кечээ мына грек-рим күрөшү боюнча мелдештерибиз жыйынтыкталды. Бүгүн кыз келиндер арасында күрөштөрүбүз башталып атат. Эртең эркин күрөш боюнча ушул балдардын арасында мелдештерибиз уланат. Мындай негизи ушул жаш кыздарды дагы ушул спортко тартуу максатында бул кыз келиндер арасында күрөштү да коштук. Буга чейин деле ушул Ош облусунан жакшы кыздар чыккан, жакшы чоң результаттарга жеткен.
Мен ойлойм ушул биздин бүгүнкү уюштуруп аткан мелдешибиз дагы ушул көп кыздарды дагы кызыгуусун арттырып, ушул спортко тартылуусуна себепкер болот. Ушундай эле мелдеш эртең балдар арасында өтүп, 23 февраль ата мекенни коргоочулар күнүндө жыйынтыкталат. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ош жаңылыктары. Өнүгүүгө кадам таштаган мекенибиздин кадамы арыштай берсин, дал ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча эсен туруңуз.